Ошол Аллахтан көбүрөөк коркууга биз көпчүлүк учурда кайдыгерде кабилетте болуп калабыз да, Аллах Тааланын коркуу сезимдер алсырап калат, иман алсыраганда. Ошо адамга Аллахтан коркууга боло турган түрткү, арам нерселерден тыюуга себеп боло турган түрткүлөрдөн, себептерден алымдар эскерет. Эң негизги себептерден бул Аллах Таала жөнүндө көбүрөөк билүү, Аллах Тааланын ысым сыпаттары жөнүндө, Аллах Тааланын кудурети жөнүндө билүү. Ушул илим, мындайча айтканда, акыйда илим, асма сифат, Аллах Тааланын жакшыраак танып билүү, акыйкатын билүү, ушул адамды Аллахтан коркууга түрткү болот, себеп боло турган негизги нерселерден. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда айтат: "Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама". Чынында Аллах Тааладан коркуучулар бул Аллахтын алым болгон пенделерден. Аллах Таала жөнүндө адам баласы канчалык билген болсо, канчалык көп биле турган болсо, ошончолук деңгээлде Аллахтан коркусу күчөйөт. Ошон үчүн Ибн Мас'уд радыйаллаху анху айтат: "Кафа би хашиятиллахи илман". Аллах Тааладан ушул илим жетишиктүү дейт. Кандай? Кимде ким Аллах Тааладан чындап корккон болсо, ошол мына чыныгы илимдүү экен деген мааниде айтып атат. Демек, илимдин негизги максаты эмне? Аллах Тааладан коркууга алып барган. Эгерде ошондой болсо, ошол илим болот. Ошондой эле табиин Шаби деген табииндерден бирөөсү сурады: "Афтини айюхал алим", о алым мага фатва бергин дегенде, Шаби рахмалла айтты: "Иннал алима ман яхафуллах". Чыныгы алым бул Аллах Тааладан корккон адам деди. Демек, Аллахтан коркуу, биз Аллах Тааладан Аллах Таала жөнүндө канчалык көп биле турган болсок, анда ошончолук деңгээлде Аллах Тааладан коркуу пайда болот дейт.